Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Акыркы күндөрү Кыргызстанда бир түшүнүксүз нерселер болуп жатат. Бул же заказдар менен болуп жатабы, же чындап эле кыргыздардын көпчүлүгү ушундай кошоматчы калк болуп калганбызбы? Айтор Facebook баракчаларын ачсаң, ошол жерде Садыр Жапаровдун сүрөттөрүн коюп алышып, бул биздин президентибиз, президенттин мага жаккан сүрөтү деп ар кандай мактоолорду айтып, ажообуз, атабыз, журтбашчыбыз деп ушундайды бир модага айлантып алышты туугандар. Бул эмне деген шумдук. Кечеги эле кошуна элдин тарыхын карап көргүлө. Өзбекстанда дагы Каримовду ушинтип мактап жатышып, аны дадамыз, журтбашчыбыз деп жүрүп, Каримов бөкөчөгө айланып кеткен. Акырында өзүнүн элин кырып, Каримов анча-мынчаларын тирүүлөй көмүп салган туугандар. Же ошондой жашоону каалап атасыңарбы? Анчалык неге мактайсыңар? Түшүнүксүз. Же акча алып ошондон бир үй бүлөңөрдү багып атасыңарбы? Түшүнүксүз нерселер да туугандар бул. Негизи мусулманчылыкта бир инсанды анчалык мактап көкөлөтүп, ага мындай фанат болгон болбойт, туура келбейт. Мусулманчылыкта мактоого бир гана Аллах татыктуу. Башка бир адамга фанат болгон бул күнөө туугандар. Садыр Жапаров дагы ошол силерге бизге окшогон эле пенде. Ал дагы адашкан иштери болуп атат. Андан көрө ошол анча-мынча кемчилигин айтып турсаңар, ошондо гана Кыргызстан оңолот туугандар. Силер ушинтип мактай берсеңер, көкөлөтө берсеңер, президенттин дагы иштери алга жылбай калат. Уялгыла өзүңөр дагы туугандар. Бирөөнүн бир жерин жалап акча табып нан жегенден уялгыла. Ошол туугандар, сиздер дагы өзүңүздөрдүн ушул жөнүндө ой пикириңиздерди жазыңыздар албетте. Негизи азыр Кыргызстандагы саясат кандай болуп жатат? Ошол жөнүндө жазыңыздар. Кийинки президенттик шайлоо болсо кимди шайлайт элеңиздер? Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.